Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, ороз айында ар бирибиз өзүбүздүн тилеген максатыбызга жеткенге жана муктаждыгыбыз болсо, ошол муктаждыгыбызды чечип алганга чоң мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: орозо адам ооз ачып жатканда ал адамдын дуасы кабыл болот дейт. Кээ бирлерибиздин карыздарыбыз бар, кээ бирлерибиз ооругандарыбыз бар, кээ бирлерибизге кыйынчылыкка батып калгандар бар, кээ биркилердин маселеси чечилбей жаткандар бар. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө орозо айында, орозосун кечинде ачуудан алдын Алла Таалага кайрылып, өзүнүн тилеген максатыны, карызынан кутулууну, ден соолугунун чың болушуну, өзүнүн маселелери чечилишин Алла Тааладан сураган болсо, Алла Таалам орозо адамдын дуасыны кабыл кылат экен. Күндүгө ушул өзгөчөлүктү пайдаланып, өзүмү дагы, сиздерди дагы ушул хадиске амал кылганга чакырат элем. Алла Таалам баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Кимдин карызы болсо, карызыны чечкенге, кимдин баласы жок болгон болсо, Алла Таалам ал адамга бала берсин. Кимдин акчасы жок болсо, ал адамга Алла Таалам акча берсин. Кимде кандай маселе болгон болсо, турмушка чыга электер турмушка чыксын, үйлөнө электер үйлөнсүн. Ар биринин кандай муктаждыгы болгон болсо, Алла Таалам ушу орозо айында ооз ачардан алдын алардын баарынын дуаларыны Алла Таалам кабыл кылсын деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Баарыбызды ушул хадиске амал кылганга чакырамын. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.